Жақында ораза келе жатат иншалла. Рамазан деген bir мектеп келе жатат. 1 айлық семинар. Рамазанда Аллах Таала я юхаллазина аману, о Аллахның барлығына билген иман келтірген бенделер, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Силерге ораза кармоо фарз болду, силерден мурдагыларга фарз болгон сыяктуу эмне үчүн? La'allakum tattaqun. Кудайдан коркуп таквадар болууңар үчүн дейт. Таква деген нерсе эмне? Көңүл бурган. Такваны Hazreti Ali кыска 4 сөз менен айттыр. Hazreti Ali at-taqwa hiya khawf min al-jalil, takva Kudaydan korku deptir. Orazanın farz boluşu ne eken? Adamlardı takvalıkka үйrөтүү eken. Orazada maşallah eceleriz mantını kılgansız, samsanı pişirgansız, baş kuruttu, ezgensiz bardık. Allah adal kılgan жақшынакай тамақтан өзіңізді тыйып атасыз ба? Эмне үчүн анда гыйбаттан өзіңізді тыйган жоксуз? Эмне үчүн өзіңізді ушактан тыйган жоксуз? Эмне үчүн убакыт өткөзөйүн деп отуруп алып, сериалды көрүп, Султан Сулайманды карап отурасыз? Таква деген пайгамбар изаяуми саума хадукум, силер качан бирөөңөр ораза кармаса фала ярфус, уят сүйлөбөсүн. Вала яфсук, диниде тайкы болбосун. Вайын катала хад, эгер бирөө сиз менен айтышып кетсе, ораза туткан адамга, машинеңиз алдыңызда чыга калды, же базарда бирөө түртүп кетти, бирөө бутуңузду басып, эмне деш керек? Инни саим, мен оразомун, тентеге теңел терек бою секирбеймин, оразомду жок кылбаймын деп. Ораза адам сүрөтүндө инсан, кылык жоругунда периште болот. Оразанын максаты бир гана, пайгамбар айтат, кимде ким ораза кармаса, ораза кармагандан жалган айтканды таштабаса, ораза айтып бирөөгө жала жапканды таштабаса, пайга Аллах Таала айтат экен, бул бенденин ач калгандыгына, суусагандыгына мен муктаж эмесмин дейт. Ал жөн өзүңдү кыйнап суусап атасың. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, оразанын негизги максаты инсанды адеп ахлакка үйрөтүү, таквага үйрөтүү. Намазында негизги максаты эмне? Сени жамандыктан тыюу.